Кутман күн болсын, бүгін болса өзгөчө коноктор, аны менен катар азыр биздин маектерибизге келген дагы да болса сиздерге пайдасы тие турган, сиздер бүгүнкү күндө ушундай бир суусап турган өзгөчө тармактын ээлери. Азыр болсо дароо эле мен ошолор менен тааныштырайын. Мынакей ушул бизге келген бүгүнкү өзгөчө коноктор деп калдым. Бизде жогоруда айткан эле, эгерде сиз келечегиңизди туура түзөм десеңиз, анда мына ушул келечек кооперативине кайрылсаңыз болот. Азыр ушул келечек кооперативинин консультант менеджерлери Кайрат Темирбеков жана ошондой эле Алтынай Нурланова. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Дегеле кыялдарды орундатып, азыркы учурда турак жай алып берип жаткан учуруңуздар. Канча суммага чейин келишим түзсө болот сиздер менен биргеликте дегеле ошол кандай шарттар бар? Ошолор тууралуу айтып өтсөңүз. Саламатсыздарбы? Жалпылай айтып кетсем, бизде келечек турак жай кооперативи баардык типтеги үйлөрдү алып беребиз. Жер үй, квартира, участок алса болот. Билесиз, биздин келишимде максималдуу сумма көрсөтүлгөн. Үйлөр, жер үйлөрдү, квартираларды 3 миллион 500 миңге чейин түзө алабыз. Ал эми жер участоктордун 2 миллион сомго чейин алса болот. Бул жерде эң баалуу нерсе бул кардардын өзүнүн документи туура болуш керек, ала турган үйүнүн кызыл китеби, техпаспорту, эксплуатациядан өткөн юридикалык жагы таза болуш керек. Арестте жана залогдо турбаш керек. Если бизде кардар бизге келишим түзгөн суммасы өзүнүн очередде келип калганда жетпей атса, өзү каалаган сумманы кошуп алса болот. Жакшы, эми ушул эле негизи бул келечек кооперативинин негизги максаты тууралуу айтсаңыз. Келечек турак жай кооперативдин негизи максаты бул муктаж болгон адамдарга биз турак жай менен камсыз кылып. Азыркы учурда мисалы көп эле үй алам деп чет өлкөдө жүргөндөр көп. Үй алам деп. Андан сырткары мисалы алсак, ушу Бишкек эле шаарына квартиралап, квартирадан квартирага көчүп жүргөндөр көп да. Бир эле студент эле ала турган болсо, 11-дө бүтүп келет. 11 бүтүп келгенден кийин эми ал окуу жайга тапшырат да, 5-6 жыл окуйт деп коелу, высший менен бүткөн эле. Ай сайын где-то бир 8 миңден 10 миңге чейин төлөйт да. Мисалы 10 миң сомдон эле эсептей турган болсок, 6 жылда 72 ай бар да. 10 миң сомдон 720 миң сомду башка бирөөнүн эле капчыгына төлөп койгон болот да. Андан көрө келечек турак жай кооперативден үй алып туруп эле бирөөнүн капчыгына эмес, өзүнүн үйүнө төлөп, 10 жылдан кийин өзүнүн үйлүү болуп калышы бул биздин максат да. Аны менен биргеликте ушул азыркы учурда кооперативдер көп эмеспи? Ал эми ушул келечек кооперативине дегеле сурок коюлабы? Негизи бизде келечек турак жай кооперативинде сурок коюлбайт. Негизи эле кооперативдин мыйзамында жазылган кооперативдер сурок койбош керек. Анткени бул жалпак тил менен айта кетсем, бизде ашар түрүндө эле алып берилет да. Кардар бизге 4төн 1 бөлүгүн берип келишим түзсө, биз 3 бөлүгүн элдерден эле чогултуп беребиз да. Ошон үчүн сурок коюлбайт. Болгону биз анализдеп гана айтабыз. Анан ушул жерден эле айткым келип атат. Баягы кыргызда бар эмеспи, мисалы бизде баягы тууганчылык деп коебуз да. Анан кийин ушундай мисалы эгерде бул жак мисалы ошол келечек кооперативдин директору болсо, анан мен мунун бир бөлөсү же болбосо бир таежеси болуп калдым, анан эми Бектур коем уятма, эми ушул сен берип кое бер деп ар жактагылар көрүп атты деген. Тыгыны жок эле, болбосо күтүүсү жок эле. Эч кандай мындай мени баягы катарга тургузбай эле, кезегимди күттүрбөй эле берер деген түшүнүк барбы деги сиздерде? Жакшы суроо болду. Бизде келечек турак жай кооперативинде бул таанышым, тууганым деп бул жерде бөлүнбөйбүз да. Укук баарына бирдей да. Мисалы өзүбүздүн эле жетекчибиз Элеман Курманалиевичтин бир туугандары кезекте турат да. Же болбосо кыргыздарда билесиз да, сиз айтып кеткен эле пасвойский кылып туруп эле кезексиз алып берип койсо болот эле да. Жок. Мен элдин укугун баягы тепселебей, кезек бирдей болуп баягы бирдей алсын деп кезекке тургузду да. Эки агасы тең кезекте турат, азыркы учурда күтүп турушат да. Бул сиздерде мындай башка кооперативдерден айырмасы эмне мунун? Бизде келечек турак жай кооперативдин айырмасы бул биринчиси дүйнө жүзү боюнча өзгөртүү киргизгенбиз да. Демек, алган үйдү өзү бул советтер союз убагында деле болгон да, кооперативдер деген бул тарыхы чоң да, 100 жыл, 150 жыл мурун Европадан келген. Алган үйдү союз убагында болсо, компанияга биринчи өзүнө сатып алчу дагы, анан кийин кардар толук төлөп бүткөндөн кийин өткөрүп берчү. Бирок эми амалды деген билесиз, закон деген күчтүү болчу да. Азыркы учурда көрүп атасыз заманда бир туганга ишенбей калган заман болуп калды. Ошондуктан биз алган үйдү болсо компания эмес, туура эле адамдын атына катуу өткөрүп берүүнү чечтик да. Ишеничтүү болсун дедик да.
демек баягы компанияныкы эмес, дароо эле бул сиздин үйүңүз, өзүңүз менен өзүңүз төлөп, өзүңүз ээ болосуз деп, туура эле каржыга өткөрүп беребиз. Болгондо бизге кайра эле госнотариустан арестке коюп берет. Толугу менен карызды төлөп бүтөт, кайра чыгарып берилет. Жакшы. Менин баштапкы төлөмүм жок да. Мисалы менин чөнтөгүмдө акчам жок, ал эми өзүмдүн белгиленген айлыгым бар. Ал ошол адамдарга, мага окшогон адамдарга кандай жардам көрсөтүп атасыздар? Баштапкы төлөм бул көп эле кардарларыбыз баштапкы төлөм жок, акчам жок деп көп келет. Аларга биз сунуштай кетет элек. Баштапкы төлөмүңүз жок болсо же жетпей жатса, ошол жетпей жаткан сумманы кандайдыр бир өзү каалаган убакытка бөлүп беребиз. Бул жактан келишим түзүп туруп эле ошол сумманы чогултаар менен эле кезекке коюп анан үй алып берген мүмкүнчүлүк бар да. Мунун эки жолу бар да. Биринчиси өзү каалаган убакта топтойт. Экинчиси болсо ошол биз бөлгөн сумманы 3 жыл биздин келишим боюнча 3 жыл ровно топтойт, бирок кезексиз дароо эле үй алып беребиз да. Бул 3 жол бар да. Кененирээк маалымат алуу үчүн ошол биздин номерлерге кайрылсаңыздар, биз силерге толук маалымат беребиз да. Канча киши кезекте турат? Бул негизи кооператив уюм. Бизге ар бир келишим түзүп келген ар бир кардар бул кооперативдин мүчөсү болуп аталат. Жалпы мүчөбүз 1800дөн ашык. Ошонун ичинен 600дөн ашыгы уже үй алган бизден. Очередте азыр кезең күтүп аткан 1200дөй адам бар. 1200дүн ичинен 100дөй адам үй издеп жүрөт, акчасы даяр. Акчасы даяр үй издеп жүрөт. Жакшы, азыр менде мындай суроо болуп атат да. Мисалы эгерде ушул мисалы кезек күтүп турат, анан кийин мисалы бул канча адамдын мисалы бири-бирине ошондо 4 адамдын болгондо бирөөсү үй алат, үчөө аныкын жаап берет, Бизде мындай да, өзү бул 4төн 1 бөлүгүн кардар төлөйт да. Калган 3 бөлүгүн кооператив бул ашар уюмга чогултуп кошуп берет. Демек 4төн 1 бөлүгү болгондо өзү биз азыр 600 адамга үй алып берип койдук да. Мындай математика менен эсептей турган болсок, 600 адамга үй алып бердик, бирок кезекте 1800 адам болуш керек эле да. Биз ачылганыбызга 2 жыл, 6 ай болуп калды, 2,5 жыл. Ушул убакта биз 4төн 1 бөлүк эмес, уже 3төн 1 бөлүк болуп калдык. Демек 600 адамга үй алып берсек, бирок 1200 адам кезекте турат. Азыркы учурда 2,5 жылда ушул деңгээлге жеттик. Бул элдин салымы менен ушул деңгээлге жетип калдык да. Буйруса эми 10-15 жылды иштеп калган компания болуп калсак, ошол маалда кезексиз үй алып берип калабыз буйруса. Ипотека деп коебуз, рассрочка деп коебуз. Алардан кандай айырмачылыгы бар? Ипотекада бул эми пайыз. Ал жакта пайыз бар да, бизде пайыз жок да. Биз болгону өзүбүздүн кызмат акыбызды алып эле иштеп келе атабыз. Мындайча айтканда, орто жолдо пайда көрбөйбүз. Некоммерческий кооператив болгондуктан пайда көрбөйбүз да. Кызмат акыбызды алабыз, болду. Бүттү ошол эле. Кызмат акы бул бир жолдо жалпы суммадан 4% бир жолу алынат 10 жылга. Жакшы, мынакей ушундай баягы элдин кызматында болуп, элге жакшы гана өзүңүздөрдүн бир мындай жардамыңыздарды тийгизип, дагы да ушундай өздөрүнүн кыялын, мындай келечектеги кыялдарын баарын орундатабыз дегендерге дагы да ушул үйлөрдү таап берип, аларга бир көмөктөшүп жүрө бериңиздер демекчибиз. Кайрат мырза, деги эле Алтынай айым бүгүн келип ушул кызыктуу маек куруп бердиңиздер. Деги эле телекөрүүчүлөрүбүздүн дагы өзүнүн түйшөлдөп жаткан суроолоруна толуккандуу бир жооп ала алдык деп ойлойбуз. Анда эмесе сиздер үчүн эркин микрофон. Ар бир жаран биздин келечек кооператив менен үйлүү болсун деп айтып кетмек. Бизде кыргызча сөз бар. Аягында келип баардык сөзүнө кошулган деп коет. Мына ушундай бир өзгөчө жакшы баягы жаңылыктарыңыздар бар экен. Аны менен катары мындай жалпы эле кыргызстандыктарды сүйүнтөлү деп турган экен. Мына ушундай сиздер азыр эле баягы Кыргызстандын чегинде болуп атсаңыздар, буйруса келечек менен биргеликте сиздер дүйнө жүзүнө чыгып, ошол жака дагы Кыргызстанда жашап жаткан жарандарга ал жактан дагы үйлүү кылганга буйруса сонун мүмкүнчүлүктөр түзүлсүн.